Азыркы тапта биз белгилүү дарыгер, алтын колдуу хирург, даңазалуу ортопед травматолог, академик профессор Сабырбек Жумабековдун өз колу менен жасаган уникалдуу операциясына күбө болуп жатабыз. Бул жерде жаткан бейтап Аксы жергесинен келген 56 жаштагы Курбанова Башира аттуу айым. Ал бул жерге, тагыраак айтканда, Бишкек травматология жана ортопедия илими изилдөө борборуна мындан 2 күн мурун кайрылган. Эми ушул жердеги мыкты дарыгерлердин, өмүр сакчыларынын жана Кудайдын жардамы менен колу сакайып кетет деген үмүтүбүз бар. Сентябрь айында өзүнүн үйүндө катуу жыгылып, колун сындырып алган жаран жаракка кеткен колунун ооруганына чыдабай жергиликтүү райондук бейтапканага кайрылган. Ал жерден октябрь айынын 4-үндө сөөгүнө операция жасалып, ийин сөөгүнүн башы алып салынган. 20 күн ооруканада жатып дарыланса да, ооруган колу айыгып калыбына келген эмес. Акыры тажрыйбалуу дарыгер Сабырбек Жумабековго кайрылууга мажбур болгон. Бунун жакшы жери могу искусственный сөök да. Но темирдин үстүнө еще гидроксиапатит деп коет, искусственный сөөктү напыление кылып жабыштырып койгон. Ошону каптап чаптаганда бул баракта сөөккө отурганда сөök менен кошо бирге бүтүп калат. Колу жеңил хирург бейтаптарды айыктыруу үчүн атайын буйрутма менен Түркиядан эң сапаттуу медициналык шаймандарды алдырып келген. Жаңы келген мына ушул медициналык аспаптардын жардамы менен өзүнүн бай тажрыйбасына таянган Сабырбек Жумабеков ийин муундарынын сейрек кездешүүчү тоталдык эндопротез операциясын ийгиликтүү жасап, бейтаптын ийин сөөгүнүн башын калыбына келтирди. Жанагы корто жиликтин башын анын жогорку жагын 3/1 чейин кесип алып туруп, ордуна жана өзүңүздөр көргөндөй темир салып койдук. Ушундай оорулар болсо, бизге келсе, биз колду монтуп, муун сөөктөрдү, чыканакты, ийин кол муунду алмаштырганга мүмкүнчүлүк бар да, эгер ошондой оорулар болсо. Сабырбек Жумабеков күнүнө 8-9 операция жасап, эчендеген оорулууларга шыпа берген сөөк дарыгери катары Кыргызстанга эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө таанымал. Кыйналган оорулууларга жардам берип, көп адамдын соолуна калган. Жеке өзүнүн жөндөмдүү колу менен 24 000 адамга операция жасап, эл оозуна алынган. Илимий ачылыштарды жасап, өзгөчөлөнгөн иш билги чыгаан хирург бейтаптардын өмүрүн узартуу үчүн кызмат кылууга ар дайым даяр экендигин айтат. Кыял Шаршеева, Руслан Сабатаров, Коомдук, 1 канал.